Салтанат Найман, қиянат. Қарындашым, қиянат деген эмне экенин билесиңби? Деген чачын агарлап калган кишиге қиянат деген көп маанини билдирет. Доско, мекенге, үй бүлөгө деп айта баштасам, туура айтасың. Бирок кыянатты башынан өткөргөн адам гана кыянат эмне экенин билет. Жөн гана кыянат деп айтып коюу оңой деп сөз баштаган кишинин сөзүн бузбай угуп турдум. Мен үй бүлөдө бир туугандардын эң кичүүсү элем. Атам айылда кадыр барктуу, ошол мезгилде айылдын башкармасы болчу. Ошол мезгилде коротоло мал, атамды Волга машинасында алып жүрчү айдоочусу бар эле. Мен мектепти аяктаарым менен атам тааныш аркылуу мени айыл чарба институтуна окууга киргизди. Биз 6 бир тууганбыз. Атам баарынар диплом алышынар керек. Жекшендин балдары билимдүү чыккан деп элдер суктангыдай болсун. Мен силерди акча кетирип болсо дагы окутам деп жүрүп, баарыбызды билимдүү кылды. Бир агам доктор, бирөө электр тармагын бүткөн, бирөө окууну бүтөөрү менен колхозго эсепчи. Эжелеримдин бирөө мугалим, бирөө медайым. Мен мектепти жаңы бүтүп, айылдан шаарга барсам дагы жашоосуна бат эле өнүп кеттим. Себеби атам кийин балдарым билим алса кыйналбасын деп, шаардан 3 бөлмөлүү үй алып койгон. Каникул сайын шаарга 2023-жылдын 10-сентябрында келип турчумун. Мен мектепти жакшы баалар менен, атамдын баркы менен бүткөндүктөн окуу жайда жакшы эле кыйналдым. Мен жаңы окууга киргенде экинчи агам медициналык окуу жайда, экинчи эжем педагогикалык окуу жайда окуйт эле. Көп өтпөй, ата-энем экинчи эжемди турмушка берип, окуусун сырттан окуй баштады. Улуу эжем бул убакта 2 балалуу болуп калган. Шаарда өзүбүздүн үйүбүз. Атам башкарма болгон үчүн тез-тез тамак аш, эт берип жиберет. Мен эч нерседен кыйналган жокмун. Биринчи курсту аяктап айылга кеттим. Бир күнү атам улуу эжемдин үйүнө кымыз, эт жеткирип берүүнү айтты. Улуу эжемди атам өзүнүн досуна келин кылып берген. Атамдын эжемдин үйүнө барып кел деп айтканына баргым келбей, араңдан зорго кыйылып бардым. Эт менен кымызды жеткирип берип, эжемди үйгө алып келүүм керек болчу. Себеби колхоздо бухгалтер болгон агама, ошол эле колхоздо башкы бухгалтер болуп иштеген Кайып Аяш атамын кызын алып беребиз деп тойго кызуу камданып атканбыз. Атам эмнегедир тойго даярданып аткан мезгилде чоң кызынын үйдө болуусун каалады. Улуу агам Канат үйлөнүп аткан кыз 3-электрип болуп иштеген талант агамдын классташы Акзыйнат. Ал дагы мугалимдин окуусун окуган. Атам Кайып Аяш атам экөө куда болобуз деп убадалашкан экен. Улуу эжем Сергүлдүн үйүнө барып, кымыз, эттерди түшүрүп, жездем менен учурашып турганмын. Капаш аке, кандайсыз? Деп маралдай керилип кирип кетип аткан кызды көрүп, оозум ачылып, ушундай сулуу кыз бар экен дегенсип, улам уурданып караганымды жездем байкап калды окшойт. Эмне мынча телмирип карадың? Менин карындашым жагып калдыбы? Деп тамашалашып сүйлөп кетти. Кандай карындашыңыз болот? Татынакай кыз экен десем, уруубуз бир атадан таркаганбыз. Бирок карындашым бош эмес. Сүйлөшкөн жигити бар. Буйруса күздө баш кошобуз деп атышат деген жездеме, өзүм эле алып качат окшойм, башкага бербей деп тамашалашып койдум. Сергүл эже, жездемдин карындашы Акзыйнат Татынакай кыз экен дедим, жолдо кетип атып эжеме. Ооба, аябай жакшы кыз. Сүйлөшкөн жигитине убадалашып койгон, күздө тою болот деген эжеме. Акзыйнатка мен эле үйлөнүп алсам окшойт дедим. Эженди эмне дейт экен деп. Койчу, өзүмдөн улуу 3 аган турса, мейли Канат үйлөнгөнү менен талант Самат турат. Эми 19-га чыгып атасың, биринчи билим ал, кийин үйлөнө бересиң деген. Сергүл эжемдин сөзүнөн улам, үйдүн улуусу болуп калбапмын десем, Сергүл эжем күлөт. Экинчи Нургүл эжем биздин айылга түшкөн үчүн биз келсек үйдө экен. Мен Нургүл эжем менен сырдашмын. Жездем дагы жөнөкөй. Айылда физкультурадан сабак берет. Эжем экөө сүйлөшүп баш кошушкан. Атам Нургүл эжемди дагы бир досуна келин кылып берем дегенинен. Апам кийин жашай албай калса, арман кылып өтпөсүн, өзүнүн сүйлөшкөн жигитине берели деп көнбөй койгон. Апам башкарманын аялы болсо да, баарды көтөрө алган өтө жөнөкөй аял. Апамдын абысындары Ойжең акам башкарма болгону менен дайыма бир калыпта жүрөсүн деп мактап калышат. Ошентип жайдын саратанында үйүбүз бака-шака болуп, Канат акем үйлөндү. Талант Самат акемдердин менин досторум болуп, той кызматын өзүбүз эле кылып койдук. Атам дагы 8 бир тууган, баары уул. Аялдары, кыздары келишип,
Апам менен эки эжеме жардам беришип, айылдын келиндерине иш арткан деле жок. Той дагы болду. Тойдун эртеси да болду дегендей, той бүтүп биз жеңелүү болуп, апамдын колу кыйла узарып калды. Шыпылдап чакан кыймылдаган жеңемди ата энеси жакшы тарбиялаптыр. Адамдын кандай экени бир көргөндө билинет го. Жеңемдин мурда таанып жүрсөк дагы мынчалык маңдайы жарык, ачык айрым экенин билген эмеспиз. Мен канчалык өзүмдү алаксытайын дегеним менен эмнегедир Акзыйнаттын элеси көз алдыман кетпей. Акзыйнатты көрүү үчүн Сергүл эжемдин үйүнө көп каттай турган адат таптым. Эжемин үйүнө барганда Акзыйнатты аңдып жүрүп, канчалык Акзыйнат менен сүйлөшөйүн деп кылган аракетим текке кетип, Акзыйнат мен сүйлөсөм укпаган адамдай басып кетчү. Анын жигити бар болсо мени теңсинбей атат. Эмне кылсам, алып качып алсамбы? Эгер Акзыйнатты алып качып келсем, эки агам үйлөнө элек го. Атам үйгө киргизбей койсочу деп, акырын Нургүл эжем менен акылдашмак болдум. Нургүл эже, мен кыз алып качып келейин деп атам. Сиз кандай деп ойлойсуз? Деп сурасам, атам кыз алып барсаң үйгө киргизбейт деген. Нургүл эжеме жездем кошулуп, азыр жашсың, али көп кыздар менен таанышасың, али көп кыз сүйөсүң деп калды. Жездесиз деле Нургүл эже менен сүйлөшүп жүрүп баш коштумар. Мен дагы Аксыйнатты сүйүп калдым. Мени туура түшүнбүлө дедим. Тим эле сүйүүдөн азап чеккен адамдай. Макул, сен ал кызды сүйүп калыпсың. Ал кызчы? Ал кыз дагы сени сүйөбү деген Нургүл эжеме. Ал мени сүйгөн сүйбөгөнү мени кызыктырбайт. Эң башкысы мен аны сүйөм. Эгер ага үйлөнсөм, мен өмүр бою бойдоп өтөм деп айтканымды эжем менен жездем чын көрүшүп. Нургүл эжем менен бир туугандардын арасында өзгөчө сырдаш жакын болгондуктан. Айла жок жездем экөө биздин үйгө алып качып келе бер. Эгер сенин биздин үйгө кыз алып качып келгениңди уккан атам намыстанып, үйгө алып кел дейт деген эжемдин сунушун жездем экөөбүз макул көрүп, Акзыйнатты жездемдердин үйүнө алып качып келмек болдум. Жездем менен эжем экөө эле турушат. Жездемдин өз ата энеси шаарда жашайт. Жездеме апасы жалгыз кыз болгондуктан тайэне таятасы багып алган. Тайэне таятасынын көзү өткөндөн кийин үй жайы жездеме калган. Досторумду чогултуп, бүгүн кыз алып качып келебиз деп план түзүп аттык. Ошол мезгилде баарыбыз эми эле 18ден 19 жашка өтүп аткан мезгилибиз. Балдардан биринчи мен үйлөнүп аткандыктан баарына кызык болуп атты. Кечинде атамдын Волгасын айдап, 3 досум менен Акзыйнаттын айылын көздөй жөнөдүк. Баары биз ойлогондой жеңил болгон жок. Акзыйнатты алып качуу үчүн үйүнөн алыс эмес жерде 2 сааттай аңдып турдук. 2 сааттай убакыт күтүп турганда маралдай керилген Акзыйнат чыгып келатат. Ал бизге эмес, сүйлөшкөн жигитин күтүп чыкса керек. Биздин машинаны байкабай жакындаганда чыркыратып эле машинага салып кеттик. Силер кандай адамсыңар? Менин жигитим бар. Мен баары бир жашабайм. Биздин тоюбуз күздө болот. Сөйкө салып кетишкен деп. Башында бизди урушуп аткан, кийин ыйлай баштады. Кой эми аяш ыйлаба. Сен жөнөкөй жерге кетип аткан жоксуң. Башкарманын келини болосуң. Башкарманын баласына тие албай жүргөн кыздар толтура деп Кадыр досум божурап сүйлөп келатты. Башкарманын баласына тийгиси келип жүргөн кыздар көп болсо, ошол кыздарга үйлөнө берсин. Мен башкарманын баласына эмес, жөнөкөй үй бүлөнүн баласына турмушка чыгам. Мени түшүрүп койгула, баары бир отурбайм деген Акзыйнаттын ыйлаганына карабай, Нургүл эжемдин үйүнө алып келдик. Кайрат бул кыз калгыда эмес. Эмнеге бирөөнүн кызын ой боюна койбой алып келесиң деген Нургүл эжеме Акзыйнат калат. Ким эле эрге тием десин, баары эле ыйлайт. Эгер калбаса, мен өзүмдү өзүм өлтүрүп алам. Эртең балдардын алдында шылдым болгум келбейт дедим. Кандай баласың сен? Макул, анда мен апамдарга кабар берейин деп Нургүл эжем сүйлөнүп коюп үйгө кетти. Кокуй балам, эки аган турса бул эмне кылганың? Бизди элге уят кылып, жездемдин үйүнө дагы алып качып келесиңби деп Нургүл эжем менен бирге келген апама мен Акзыйнатты жакшы көрүп калдым. Эгер алып бербесеңер, анда өзүмдү өзүм өлтүрүп алам дедим. Нургүл эжеме айткан сөзүмдү кайталап, балам макул алып берели. Бирок үйгө алып келбейт белең. Жүргүлө үйгө. Элдер укса уят. Башкарманын кичүү баласы жездесинин үйүнө кыз алып качып келген деп өмүр бою сөз болобуз деп апам айтканын угуп, сураныч мени үйгө жеткирип койгула. Менин тоюм жакында болмок деп ыйлаган Акзыйнатты машинага салып, эми өзүбүздүн үйүбүзгө алып бардык. Мен бир чоң колхоздордун башкармасымын. Районго кадыры бар адаммын. Жекшендин эрке баласы кыз алып качып келсе, Жекшени үйүнө киргизбей коюптур деген сөздү уккум келбейт.
Кайрат балам чоңоюп калганын байкабай калган турбаймынбы? Деп башына ак тордон жайкы шляпа кийип, аны бир аз кыйшайтып алган атам, менин үйлөнгөнүмө эмнеге каршы болбой атат десем, ошол күнү колхозго текшерүү келип, баары оюндагыдай болуп маанайы жакшы экен. Бир аз ичип алгангабы? Атам өтө эле ак көңүл болуп кетти. Кайрат кыз качырып келиптир деген сөз айылга бат таркап, туугандарыбыз үйгө келе баштады. Эки улуу агаң турса, эмне мынчалык шашылып үйлөнүп алдың деп, туугандар мени бир аз кейген болду. Атасы башкарма болсо, бул үйлөнбөй ким үйлөнөт эле деп какшыктаган да болду. Ак Зыйнаттын ыйлай берип көз жашы деле калбады окшойт. Сен кызыксың го, али 20га чыга элексиң. Бир эмес эки агаң турат. Эми биринчи курсту бүттүм. Эмнеге бирөөнүн кызын алып качып келесиң деп. Капаш жездем менен ээрчишип кирип кирген Сергүл эжем мени уруша баштады. Апа, кызды үйүнө жеткирип коелу. Күйөө балаңыздын тууганы болуп кетет. Эртең мен айылда баш көтөрүп жүрө турган болоюн. Бул кызга сөйкө салынган, деген Сергүл эжеме, эгер Ак Зыйнатты үйүнө алып бара турган болсоңуз, мен өзүмдү өзүм өлтүрүп алам деп, мен дагы айтканымдан кайткан жокмун. Байкуш Ак Зыйнат Сергүл эжемден жардам сурап, үйгө жеткирбесе дагы мейли, үйүңүздөн чыгарып койсунчу деп жалбыройт. Бир убакта Ак Зыйнаттын жигити келиптир, алып кеткен деп ызы чуу башталып калды. Ошол мезгилдеги Ак Зыйнаттын жигити жөнөкөй бала болсо, азыр Кыргызстанда белгилүү ырчы. Ак Зыйнат гана Ак Зыйнат, качкыла мен сүйлөшкөн жигити болом деп, үйгө жулкунуп кирип келаткан. Ак Зыйнаттын жигитин балдар сүйрөп жетелеп кетишти. Ак Зыйнат менен сүйлөштүрүп койгула, мен өз оозунан угайын деп, кыйкырып аткан Ак Зыйнаттын жигитине өз каалоосу менен келди. Ак Зыйнат Кайратты сүйөт экен деп, балдар жалган айтып жатышты. Акыры эмне кылышты билбейм. Кийин балдардан угушум боюнча Ак Зыйнаттын жигитине арак ичирип, мас кылып, айылына жөнөтүп жиберишиптир. Ак Зыйнаттын артынан кууп келген туугандары. Башкарма менен куда болобуз. Бала эң кичүүсү экен. Үй жай сага калат деп, Ак Зыйнаттын көз жашына карабай таштап коюшту. Тез эле тоюбузду үйүбүздүн короосуна стол жасап, комсомольский вечер кылып беришти. Ал убакта тойлордун баары эле үйдө болчу. Мен окуумдун сырткы бөлүмгө өткөрүп, айылда эле маштанын ары бери чапкылап жүрдүм. Ак Зыйнат мага өмүрлүк жар болгону менен эч качан мага аял катары эркелеп көңүл койгон жок. Кеч киргенде менин жаныма киргиси келбей, сыртта иш кылып жүрө берет болчу. Мен аны кучактап, колум тийип кетсе, кайра мени жиркип өзүнө жакындатпайт. Нике ысык болот, кийин сени сүйүп кетишет дешкен эле. Негедир Ак Зыйнат мени сүйбөй, кайра жек көргөндөй. Менин улуу агаларым менен кайра жакшы сүйлөшөт. Бир күнү балдар менен арак ичип отурганмын. Бир мезгилде Кадыр мага: Кайрат, Ак Зыйнат сени сүйбөй турмушка чыкты эле, көнүп калдыбы? Бирөөнүн сүйлөшкөн кызын зордоп ала качтың эле. Же дагы деле жигитин эстеп жүрөбү? Жигити белинен кыса кучактап, эрдинен каттуу соруп койсо керек да, эсинен чыкпай турган кылды деп кычый баштады. Сен белинен кучактап атканда жанында турат белең деп, Кадыр менен мушташып кеттим. Эмне мынча чычалайсың? Тамаша түшүнбөйсүңбү? Жигити болгондон кийин кучактап өбүшөт. Жөн жүрө бермек беле деп, Кадыр кычыганын койбойт. Мен мас болгон үчүн Кадырдын сөзү намысыма тийип кетти. Дал ошол мезгилде Ак Зыйнаттын мени тоготпогон мамилеси эсиме түшүп, үйдү көздөй жөнөдүм. Барсам Ак Зыйнат уктап жатыптыр. Турканчык, жигитиңди ойлоп жатасыңбы? Айлуу түндө кучакташып өбүшкөндү унута албай атасыңбы? Деп уруп кирдим. Кайрат, эмне деп атасың? Кимди унута албайт экенмин деген. Ак Зыйнатка үнүңдү чыгарба деп, дагы катуу ура баштадым. Ошол мезгилде Ак Зыйнат үнүн чыгарбай, бетине жаздыкты тосуп алып, мөлт калт этип ыйлап жатты. Менин үнүм катуу чыга баштадыбы? Же жеңем апамды ойготуп келдиби билбейм. Кайрат балам, эмнеге келинимди уруп атасың? Деп апам биздин бөлмөгө кирип келди. Апа, сиз аралашпаңыз. Өзүмдүн жашоомду өзүм билем. Келиниңиздин мага жасаган мамилесин билесиз. Бирок билбегенге саласыз. Бул мени тоготпосо, анда эмнеге жашап жүрөт? Көзүмө көрүнбөй жоголгун деп сөгүнүп сыртка чыгып, жинди немеде ыйлап кирдим. Жакшы, ошол күнү атам үйдө жок эле. Канат агам үйгө алып кирип, апам алдап соолап жаткырып койду. Эртеси турсам башым атып кеткидей ооруп калыптыр. Түндөгү урушту элес пылас билем. Ак Зыйнаттын жүзүн жаздык менен жаап алып, ыйлап жатканын эстеп кетип,
Агзайнат деп кыйкырып кирдим. Мен өзүбүздүн эмес, конок бөлмөдө жаткан элем. Эмне болду бала? Бир нерсе алып келип берейинби деп, жеңем мен жаткан бөлмөгө кирип келди. Агзайнат кана, жеңе чакырып коюңузчу десем, Агзайнат жок дегенин угуп, мен түнү урганда кетип калган окшойт деп, жүрөгүм шуу дей түштү. Агзайнат каяка кетти деп ордундан тура калдым. Эжем келип, апам үчөө ооруканага кетишти. Агзайнат бир аз өзүн жаман сезип атат окшойт деген жеңемдин айтканын угуп, үйүнө кетип калбаптыр дегеним менен эмнеси ооруп атат экен деп кабатырып алдым. Чай коюп тамак салып койдум. Тамактанып алыңыз деген жеңеме. Эч нерсе өтпөйт. Мага чалап жасап келип бериңизчи десем, чалап жасап келип берди. Бир кесе чалапты дем албай жутуп алып, сиздин Агзайнатка жасаган мамилеңиз мага жакпайт. Ал бирөөнүн кызы болсо, эмнеге бирөөнүн кызына кол көтөрөсүз? Агзайнат мага абысын эмес сиңдимдей. Болгону эми 19-га чыкканда жаш кызды алып качып алып, эми эмнеге кичинекей кызга кол көтөрүп атасыз? Кечээ кирип барсак, Агзайнат байкуштун ар жерине тепкилеп атыпсыз. Байкуш Агзайнатка боорум ооруп кетти. Бүүк түшүп, отуруп алып ыйлап атат. Мени агаңыз ошентип урганда, түн эле кетип калат элем. Сиз түнү уктаганыңыздан кийин агаңыз келиндин жанына бар, ыйлап атса соорот дегенинен Агзайнаттын жанына барсам, байкуш ичи ыйга толуп турса дагы, тыйкырып ыйлабай, көзүнөн жашын мөлт калтетип төгүп, оор үшкүрүп отуруптур. Менин кирип барганымды көргөн Агзайнат эреркеп кеттиби? Мени кучактап алып, жеңе мен кайсы жерден ката кетирдим? Ооба, менин эркиме карабай алып качып келди. Мен ата энемдин үйүнөн күйөөмдүн үйүнө көнүп кетүү үчүн убакыт керек. Кайын журтума нааразы эмесмин. Сиздер жакшы мамиле кыласыздар. Сиз мени бир тууганыңыздай көрөсүз. Кайын агамдар тандырган нан жапсам, отун алып келип берип, кир жуусам суумду ташып беришет. Ал эми өзүмдүн күйөөм мага жат адамдай. Мени жакшы сөздөрү менен өзүнө жакындатып алса болот го. Мага суу ташып бериңиз. Мен кир жууйм десем, мен эми аянынан коркуп суу ташып берип атат деп элге уят болоюнбу? Өлбөйсүң. Ошол үчүн аялсың. Аялдын жаны эшектен дагы бышык дейт. Айла жок. Өзүм суу ташып атсам, кайын агаларым биз алып келип беребиз деп алып келип беришет. Сиздин күйөөңүз кайын агам деле сизге жардам берет го. Бир аз ойлонуп калсам, сүйгөнүмдү эстеп атасыңбы деп айтат. Мен күйөөгө тийип, анан бирөө менен сүйлөшсөм, мени күнөөлөп айыптаса болот. Турмушка чыга элек убагымда бардык кыз сыяктуу сүйлөшкөнмүн. Эгерде сиздин кайныңызге турмушка чыгаарымды мурда билсем, эч ким менен сүйлөшпөйт элем. Мен күйөөгө тийип тез-тез таарынып үйгө кеткен эмес, бактылуу болуп жашаганы турмушка чыктым. Сиздин кайныңыз менин эркиме карабай алып качканда, ата энем барган жеринде каласың деп калтырып коюшту. Мени өзүнө көндүрүп бактылуу кылуу кайныңызге байланыштуу. Бизди кичинебизден ажырашып келем деп ойлобогула деп кулагыбызга куйган. Же үйгө ажырашып кете албасам, ажырашып барсам ата энемдин жүзүн жер каратам деп ыйлаган Агзыйнатты көрүп боорум ооруп кетти. Бала, сиз Агзыйнатка жакшы мамиле кылыңыз. Элдин сөзүн укпаңыз. Эл сизге бир нерсе кылып береби? Элтең ооруп калсаңыз, досторуңуз карайбы сизди? Агзыйнат кош бойлуу окшойт. Окшуп кусуп атканынан апам экинчи эжемди чакырып, экөө ооруканага алып кетишти. Агзыйнатты кайнэнеси менен кайнэжеси эмес, сиз алып барууңуз керек ооруканага. Ал сиздин балаңызды төрөйт деп жеңем. Мени уруша баштаганда балаңыз дейсизби? Мен ошондо мен ата боломбу деп кубанганымдан өзүмө ишенбей, кайра-кайра жеңемден сурап аттым. Жеңемин айтканын угуп, Агзыйнатка боорум ооруп кетти. Болду жеңе. Эгер мен ата боло турган болсом, эч качан Агзыйнатка кол көтөрбөйм дедим. Көп өтпөй апам, Нургүл эжем, Агзыйнат үчөө келип калды. Сен эки агаң турса ага карабай үйлөндүң. Эми мынтип бирөөнүн кызын эмне коркулуп атасың? Мен сени үйлөнө бер. Атам үйгө алып качып келип алсаң көнөт деп айтканыма өкүнөм. Сен өтө эле эрте үйлөнүп алыпсың. Сага бекер уруксат берген экенбиз. Агзыйнат жашабайт сени менен. Сага окшоп аялга кол көтөргөн эркектин эмне кереги бар деп Нургүл эжем урушуп кирди. Болду, экинчи кайталанбайт. Эч качан Агзыйнатка кол көтөрбөйм деп, улам аялымдын ичин карайм. Биз жаткан бөлмөгө кирсем, Агзыйнат кийимин алмаштырып аткан экен. Агзыйнат кечирип кой.
экинчи кол көтөрбөйм десем. Капа болгондо эмне? Кагдырым ушундай экен. Айла жок чыдайм деп ашыкча сөз сүйлөбөй, апамдарга чай койгон чыгып кетти. Кызым, сен эс ала бер деп апам Акзыйнатты аябатты. Келиним кош бойлуу, өзүн этият кылуу керек деген апам жеңеме эми сен иш кыл деп айткандай. Себеби ал убакта жеңемдин боюнда жок эле. Кечинде иштен кирген атама апам неберелүү болот экенин айтканда, бул жакта туруп мен уялдым. Ошол күндөн баштап мен Акзыйнатты аяп, мурдагыдай көчөгө чыкпай калдым. Кышкы сессияма Акзыйнатты кыйып атып зорго бардым. Кошо алып кетейин десем, апам шаарда кыйналат деп көнбөй койду. Акзыйнаттын токсикозу оор болду. Үй бүлөбүз менен Акзыйнаттын көзүн карап калдык. Мен окуудан кергиче Акзыйнатка болгон сүйүүм күчөп, сагына баштадым. Акча берип эртерээк кышкы сессияны бүтүрүп үйгө жөнөдүм. Көп өтпөй Акзыйнат кыз төрөдү. Ата энемин кубанычында чек жок. Кызымдын атын атам Маржан деп аттады. Акзыйнат өзүнүн үй бүлөсүндө дагы чоң кызы үчүн, алар үчүн дагы биринчи небере эле. Акзыйнатты ооруканадан чыгарганда, түз эле атасынын үйүнө алып барайын десем, атам менин неберем биринчи өзүнүн үйүнө келсин. Кийин тай атасынын үйүнө барат дегенинен түз эле үйгө алып келдик. Атам менен апамдын эркек балдарынан небере жок эле. Болгондо дагы эң кичүү эрке баласы биринчи балалуу болуп, ата энемдин кубанычында чек жок. Акзайнат төрөгөндөн кийин Канат агам менен жеңемдин алдында бир аз ыңгайсыз болдум. Канат агам менден мурда үйлөнсө дагы балалуу боло элек болчу. Кызымды үйгө алып келгенден кийин атам молдо чакырып кулагына азан айтып, ошол эле күнү кубанганынан кой союп, менин кайын журтумду чакырып, небере жууй башташты. Мен Акзайнатка экинчи ичпейм деп сөз берген үчүн кыздуу болгондо менден добулаган досторума аш кылып, ичимдик куюп бергеним менен өзүм оозума алган жокмун. Бир үйдө аялдар отурган. Жеңем чай көтөрүп кирип киргенде, ок сени десе, биздин жаныбызга кирип кирген. Сага бул жерде эмне бар? Сенин бул жерге келген акың жок. Чык чыгып кет. Сен эмне төрөдүң беле бул жерге киргени? Качан төрөгөндө киресиң деп коңушубуз. Саракан эненин жеңемин намысына тие турган катуу сөздөрдү сүйлөгөнүн жеңем угуп, ыйлап чыгып кетти. Жеңемдин артынан Нургүл эжем чыгайын деди эле, тим кой. Чын жүрөктөн күйүтү менен ыйласын. Ошондо күйүттөн улам боюна бүтөөр дешип, ошол жерде отурган аялдар чыгарбай коюшту. Корсо боюнда болбой аткан аялдарга ошондой өрүм колдонот экен. Үйдө 2-3 күн жүргөндөн кийин Акзайнатты кайын келип, өзүн торолтуп берейин деп алып кетти. Кызым кеткенден кийин эмнегедир үй энсиреп калгансыды. Баарыбыздын эрмегибиз менин кызым болуп калган эле. Мен кайын журтума бара бербейт элем. Акзайнатты алып барганда дагы өзүн киргизип коюп, "Жүр балам, кир" деп кайын айтканына карабай, уялып кирчү эмесмин. Эч кимге айтпай кабар алып келейин деп Акзайнаттын үйүн көздөй жөнөдүм. Эми кантип чакырам? Кайным сыртта жүргөн болсо жакшы эле деп, кайын атамдын үйүнө жакындаганда, дарбазанын алдында Акзайнат мурдагы сүйлөшүп жүргөн жигити менен турганын көрүп калдым. Жаңы эле ырчы болуп телевизордон ырдап жүргөн Акзайнаттын ырчы жигитин көрүп, кызганычтан сүзүп кетейин деп машинанын жанына токтоттум. Мени күтпөгөн Акзайнат оозу ачылып карап эле калды. Алгач Клюйпа менен бирге иштеген коллектив катары мамиледе болуп, кантип аны жактырып калганымды билбей калдым. Жумуштан чыкканда үйүнө таштап коеюн деп жүрүп, Клюйпа экөөбүздүн ортобузда махабат күндөн күнгө күчөй баштады. Эмнегедир жумуштан кийин үйгө баргым келбей, Акзайнатка болгон мамилем кескин өзгөрүп кетти. Мурда 2 кызымды сагынып, үйгө шаша турган болсом, азыр жумуштан чыгарым менен Клюйпаны үйүнө жеткирип, аны менен убактымды өткөргөнү шашам. Клюйпанын ижарага алган бир бөлмөлүү үйүндө кээ бир түндөрү калып кала турган адат таптым. Клюйпанын баласын апасы айылда караган үчүн өзү жалгыз жашайт. Башында Акзыйнат бир нерседен шекшип, менин өзгөрүп атканымды айтканда, мен Акзыйнатка жумушумдун көптүгүн шылтоо кылып жатканмын. Баардык оюмду Клюйпа ээлеп алды. Дем алыш күндөрү айла жок, атамдан сестенип үйдө болом. Ошондой дем алыш күндөрдүн биринде телевизордон концерт болуп, Акзыйнаттын жигити ырдап жатыптыр. Телевизордон ырдап жаткан Акзыйнаттын ырчы жигитин көрүп, анан атанын үйүнө барганда дагы деле жигитиңе жолугуп жүрөсүңбү? Азыр ырчы болуп калган, ырчыга тийбей калдым деп арман кылып атасыңбы?" деп эптеп Акзыйнатка жакындоо үчүн шылтоо кылам.
Бара бара ак зыйнатты көрсөм кыжырым келип, шылтоо таап кол көтөрө турган адат таап алдым. Апам эжемдерге менин өзгөргөнүмдү айткан окшойт. Сергулежем иштеген жериме барып, Күлүйпа жөнүндө билип келди. Менин Күлүйпа менен болгон махабатым бир туугандарыма жетип, ак зыйнат дагы укту. Бир тууган агаларым жумуштан чыгасын, бир жакшы үй бүлөнү, балдарын бир аял үчүн алмаштырба деп каттуу айтышты. Нургүл эжем апам экөө Күлүйпанын үйүнө барып урушуп келишти. Бирок мен Күлүйпадан баш тарта алган жокмун. Кайрат, балким мамилебизди токтотобуз. Сен үй бүлөң менен бирге болушуң керек деп Күлүйпа мени өзүнө жолотпосо, мен Күлүйпага барганымды токтотсом керек. Бирок андай болгон жок. Кайрат, мен сени сүйөм. Мен өз бактым үчүн күрөшөм деп мамилени токтоткондун ордуна көбүнчө мени үйгө жөнөтпөй коет эле. Башында Күлүйпаны жактырып, жөн эле эрмек катары көрсөм, убакыт өткөн сайын ансыз жашай албай турганымды сезип, ага үйлөнөм деп ата-энеме айтып, атамдын таягын дагы жедим. Бир туугандарым, ата-энем эч кимиси мени Күлүйпадан ажырата албай коюшту. Аялым байкуш кыздар үчүн акылыңызга келиңизчи. Сизге эмне болуп атат дегенден башка сөз айтпайт. Балким 2 кызым бар. Уулду болсо оңолор дедиби билбейм. Ак зыйнат 3 балабызды уул төрөдү. Уулум төрөлгөндөн кийин деле Күлүйпа менен мамилемди токтоткон жокмун. Эмнегедир мага 3 бала төрөгөн ак зыйнаттан өзүн каранып жүргөн Күлүйпа артык көрүнөт болчу. Менин уулдуу болгонумду уккан Күлүйпа жиндеп, эгер мени сүйсөң биротоло көчүп келесиң, мага үйлөнөсүң, болбосо мен сага эрмек болгум келбейт, мени тынч кой деп шарт койгондо, 3 балам менен аялымды эле эмес, ата-энемди таштап, Күлүйпанын жашап аткан үйүнө көчүп бардым. Менин эч кимди укпай кетип калганым ата-энем, бир туугандарым үчүн оор тийди. Атамын менин айыман давленияси көтөрүлүп, бул жалган дүйнө менен кош айтышканда, мен атамын акыркы сөзүн укпай, Күлүйпа менен жашап жүргөн элем. Атамдын көзү өткөндөн кийин бир үйдө апам, ак зыйнат менин балдарым калды. Күлүйпа эми мага квартиралап жашагандан жададым. Заңгыраган үйүнүң турса, эмнеге квартирада жашаш керекпиз деп тополоң кыла баштады. Бир күнү апам айтпай, Күлүйпаны баласы менен үйгө алып барып: "Апа, эгер мен десеңиз, Күлүйпа ушул жерде жашайт. Мен ансыз жашай албайм" деп айтканынан кайтпай туруп алдым. Менин Күлүйпаны үйгө ээрчитип барганыма бир туугандарым катуу каршы болушту. Бирок мен экөө менен тең жашайм деп айтканыман кайтпай койгонундан улам, акыры мени жайыма коюшкан. Мен Күлүйпаны алып келген күнү ак зыйнат Күлүйпа менен үйдө урушуп, жулмалашып кетишти. Күлүйпа ак зыйнаттын башындагы жоолукту алып, ак зыйнат кылып жаткан тамакка ыргытып жибергенде, экөөнүн ортосунда катуу уруш болуп: "Ак зыйнат, 3 балаңыздан дагы сизге ушул аял артыкпы? Эмнеге мага азап бере бересиз? Үйлөнсөңүз дагы башка жакта жашай бербейт белеңиз? Эгер сиз азыр бул аялды башка жакка алып кетпесеңиз, анда мен 3 баламды алып кетем" деп ыйлап жатты. Бирок ак зыйнаттын ыйы дагы мени токтоткон жок. "Сен төрөгөн балдарды Күлүйпа дагы төрөйт. Бул жерде Күлүйпа жашайт. Сага жакпаса кете бер" дедим. Ак зыйнат 3 баламы алып, мен бир кеттим. Экинчи ушул үйгө кадам басып келбейм деп кетип калды. Ак зыйнат балдарымды алып кетип калган күндүн эртеси ак зыйнаттын апасы 2 тай эжесин ээрчитип келип, жүктөрүн алып кетишти. Мага акыл айткан адам болушту эле. Мен баары бир жашабайм деп көгөрүп, макул болбой койдум. Эми мен Күлүйпа менен кеңири жашайм деп, ак зыйнаттын кеткенине капа болгон жокмун. Ошол убакта Күлүйпа 4 жашар баласын ээрчитип келген. Жашоо улана берет экен. Ак зыйнат кетип калгандан кийин апам мага нааразы болуп жүрдү. Айылдагылардын баары ак зыйнаттай алтын келинчегин кетирди деп сага нааразы болуп жатат деген. Апам Канат агамдын үйүндө жашайм деп кетип калды. Кайрат, сенин туугандарың мен бар болсом бул үйгө келбейт экен. Конушуларындагы бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп алды дегенсип мени жаман көрүп атышат. Мен бул жерде жашабайм. Шаардан үй алсаң жашайм. Сен үйдүн кичүү баласы болосуң. Мына жашап жаткан үйүмдү сатып, акчасына шаардан үй алабыз деген Күлүйпанын сунушун Канат агама айтсам, сен айнып калыпсың. Бул үйдө биздин балалыгыбыз өткөн. Атам өз колу менен салган үйдү кантип сатасың деп каршы болду. Кааласам сатам. Кааласам өрттөп жиберем үй меники. Мен бактылуу болушум керек. Эгер Күлүйпа кетип калса, мен ак зыйнатты алып келип жашамак белем. Баары бир үйдү сатам деп көгөрүп туруп алдым. Акыры агаларым кеңешип, атамдын үйүн талант агам алмак болду. Биз шаардан 3 бөлмөлүү үй алып көчүп кеттик. Сенин 3 балаң бар.
Эртең келип үйдү талашып отурбасын. Үйдү менин атыма каттатып кой деген Күлүпага макул болуп, үйдү каттатып бердим. Жыл айланбай Күлүпа уул төрөдү. Менден өткөн бактылуу адам жок эле. 3 баламды так ресминен чыгарып койдум. Сергүл эжем Акзыйнаттын кайраттан жардам керек эмес дегенине карабай, мени сотко берип, 3 балама алимент өндүрүп берди. Мен бир туугандарым менен катташпай калганмын. Бир күнү мени жумушума издеп келген Сергүл эжем менен Нургүл эжем Акзыйнаттын квартиралап кыйналып жүргөнүн айтып, жок дегенде балдарымды ойлосоң, тапкан акчаң жакшы. Балдарым ойлоп бир бөлмөлүү батир алып берип кой дешкенде дагы, мен алимент төлөп атам. Алиментти топтоп Акзыйнат үй алып алсын деп көнбөй койдум. Убакыт өтүп, бул ааламдан апам өтүп кеткенде дагы, апамдын акыркы сөзүн уккан жокмун. Апамдын көзү тирүүсүндө көрбөй, өлгөндө топурак салганы бардым. Акзыйнат бирди төрөгөн боюнча башка төрөгөн жок. Билинбей убакыт өтүп, Күлүпа ээрчитип кирген баласы аман окууну бүтүп, жогорку окуу жайга тапшырды. Акзыйнат ээрчитип кеткен балдарымды бир барып көргөн жокмун. Убагында мен талашып алган Акзыйнаттын жигити кийин өтө бергилүү ырчы болуп кетти. Бир күнү Сергүл эжем улуу кызым Маржанды Акзыйнат турмушка берип жатканын айтып, мени кызым тойго чакырганын айтканда, менсиз той өтпөй калмак беле, деп барбай койдум. Менден башка бир туугандарымдын тойго барып келгенин уккан Күлүпа, эмне үчүн бир туугандарың Акзыйнат менен катташат деп мага тополоң салды. Экинчи кызым Айжан турмушка чыкканда, мени баары бир келбейт дештиби, тойго чакырган жок. Акзыйнат 3 баламды жогорку окуу жайга окутуп, шаарга үй салыптыр. Мен өз балдарымды окуткандын ордуна Күлүпанын баласын жогорку окуу жайда окуттум. Мен Күлүпанын баласы Аманды 4 жашынан бакканыма карабай, кийин өзүнүн атасын таап алды. Аман сүйлөшкөн кызым бар, кудалыкка барасыңар деп, мени эмес, Күлүпа менен өзүнүн атасын жөнөттү. Амам Кыргызстанга өтө белгилүү адамдын инисинин кызына үйлөнгөн. Тойдо 4 жашынан бакканыма карабай, мен эмес, өзүнүн атасы Күлүпа экөө сөзгө чыкты. Амандын кайын журту жактан жакшы колдоо болуп, 3 бөлмөлүү үйүбүз 2 кабаттуу үйгө алмашты. Апа, сиз менен акылдаша турган сөзүм бар, деди бир күнү чай ичип отурсак. Аман мени көзгө өлбөй. Атам азыр жалгыз экен. Экөөбүздөрдүн ортомуздарда эмне болгонун билбейм. Бирок атам эртеңден баштап ушул үйдө жашайт. Менин атам келининин колунан чай ичүү керек. Атамдын бул жерде жашаганы кимге жакпаса, бул үйдөн кетсе болот деп мага бир карап сыртка чыгып кетти. Эмнеге алып келет? Сен менин аялымсың. Атасына башка жактан үй алып берсин деп Күлүпага айтканыма карабай, эртеси Аман атасын ээрчитип келип, 2 кабаттагы бөлмөлөрдүн бирине жайгаштырды. Бул убакта мен сахар оорусу менен ооруп, жумуштан дагы кыскаруу болуп иштебей үйдө отуруп калганмын. Амандын атасы келгенден кийин сыгылып, тез ооруй турган болуп калдым. Кокус конокко чакырса, Аман өзүнүн атасы менен Күлүпаны ээрчитип кетет. Мен үйдө эч кимге кереги жок адамдай калып калам. Бир күнү Аман, сиз менен сүйлөшүп алайын. Менин апамдын талагын берип коюңуз. Апамды атам менен жараштырам. Сизден уулуңуз бар. Ал менин бир тууганым. Иним үчүн сизге 1 кабаттан бөлмө кылып беребиз. Бара турган жериңиз жок болсо, ошол жерде жашасаңыз болот. Апамдын башын бошотпойм деп ойлобоңуз деп, менден зордоп эле Күлүпага талак алып берип, атасы менен жараштырып койду. Мен өз балдарымды карабай, Аманды чоңойтуп окуткан элем. Аман мени тоготпой, өз атасын апасы менен жараштырып койгонуна ойлонуп жүрүп, жүрөк оорулуу болдум. Акзыйнат турмушка чыкпай, 3 баламды өзү тарбиялады. Жалгыз уулум Нурелди кичинекей 6 айлыгында көргөн боюнча көргөн эмесмин. Бир күнү ичип алып, Аманга, мен сени 4 жашыңдан бактым. Сенин мага айткан рахматым ушулбу десем, атасы мени уруп, Аман, мен сизди иним үчүн ушул үйгө батырып жүрөм. Бүгүндөн баштап подвалда жашайсыз. Сизди барар жери жок деп кууп чыкпаганыма сүйүнүп отура бериңиз деп мени подвалга көчүрүп койду. Убагында Күлүпа үчүн 3 баламды, бир туугандарымды, ата энемди кечкен элем. Күлүпа баласына каршы сүйлөй албай, күйөөсү менен жашап алды деп ичимден кылган күнөөм үчүн өкүнгөнүм менен баары кечеле. Менин барар жерим жок. Өзүм оорукчан болуп калган үчүн подвалда жашаганы макул болуп жашай бердим. Амандын Күлүпаны атасы менен жараштырып, менин подвалда жашап жүргөнүм менин бир туугандарыма жетип, агаларым намыстанганынан келип мени алып кетишти. Күлүпадан төрөлгөн уулум Азаттын мага мээрими жок.
Менин бар жогум ал үчүн баары бир эле. Бул үйдү сатам, Кулипа жок жашай албайм деп, өзүм талан-тагама сатып кеткен ата-энемдин үйүнө келип жашап калдым. Менден кабар алганы келген Сергүл эжем менин өзүмө окшош баланы ээрчитип киргенде, мен уулум Нурел экенин билдим. Нурел, сен акылдуусуң. Атаң силерди таштап кетип акылсыздык кылды. Мына сенин атаң болот. Деп Сергүл эжем мени балам менен тааныштырганда, мен үн сөзү жок баламды кучактап ыйлап жибердим. Балам менин мээримимди көрбөй чоңойгонго, же менин такыр кабар албаганыма таарынганбы? Мага жакшы мээрим бербегени менен, атамдын бул жерде жалгыз жашап жүргөнү туура эмес. Мен апам менен сүйлөшүп көрөйүн. Эгер макул десе үйгө алып кетем, деп ак зыйнат менен макулдашканы кетти.